Assalamu alaikum ardaqtуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары. Биз Бишкектебиз. Бишкектеги Борбордук унаа базарына келдик. Бүгүн российский машиналардын, унаалардын баалары менен сиздерди тааныштырып коелу. Азыр Жигулилердин, Ладалардын, Нивалардын жана Нексиялардын катарына келдик. Бир катар көрсөтүп коелу, бир аз чыдап туруңуздар. Бүгүн эфирде тез кабардагы Атакул сүйлөйт. Назар салып туруңуздар. Мына ушул машиналардан баштайм аз туугандар. Жигулилерди биринчи көрсөтөйүн. Кандай дедиңиздер? Же болбосо мына Нивадан баштайын. Нива, кадимки Нива бул туугандар. Бул $3200 Нива экен. Ак түстө 0709 237 238 деген эсинин номуру бар экен. Так. Состояниясы көрүп турасыздар мына. Абай бийик, ушундай жасалыптыр. А окончательно сколько просите? Окей? 3. 3, да? $3000, да? Да. $3000 тоголок берет экен. Дагы бир Нива турат базарда Бишкекте. Мына 678 деген номурда. 3-4 Нива бар экен бүгүн базарда. Салам алейкум, кандайсыздар жаштар? Канча болот мунун баасы окончательно? Bunun bağısı 400 bin bolot. 400 000 сом болот, Механика, бул кадимки Нива туугандар, көрүп турасыздарбы? 400 000 сом дейт. 0558 12 09 09 деген номурга чаласыздар. 2010 экен жылы. Көрдүңүздөрбү? Мына. Нива. Кадимки Нива. Ушундай эле Нивадан дискасы Титан экен. Аябай красивый экен. Дагы бир Нива турат туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул да аябай сонун Нива экен. Бул Нива 990 000 сом дейт. Почти 1 миллион сомго жакын экен да. Ээсинин телефон номуру 0770 96 07 77 экен. Ушул номурга чаласыздар. Көрдүңүздөрбү? Нива. Жаң Нива экен. Сонун экен. Так, Нексиялардан көрөлү. Мында бир Нексия 2 унаасы турат. Бордовый цвет. Бул 2012 145 000 пробег, 1.6 объем экен. 190 000 сом дейт. Чалып, сүйлөшүп, сурап көрүңүздөр. Nexia 2 кызыл түстө, бордовый цвет. Семерка турат мында. Кадимки Семерка бул ВАЗ-2107 2003 80 000 пробег экен, 170 000 сом дейт, көк түстө. 0500 менен 03 48 98ге чаласыздар. Мына Семерка. Жанында болсо кара түстө 06 турат. Көрүп турасыздарбы? Шоха деп коет мына. Ээси телефонун гана жазыптыр, баасын жазбаптыр. Ушул номурга чаласыздар. Кааласаңыздар салонго баш багып көрүп коелу. Мына 06нын салону кара түстө. Тушунда болсо маңдайында дагы бир 06 турат. Бул кызыл түстө экен. Аквариум без тайнировка турат туугандар. $2200 сурап атыптыр мындан. 1982 жылы чыгарылган экен. Жашы менден чогуу экен да, короче. Кызыл түстө. Көрүп атасыздарбы? Бул 06 эмес, 03 турбайбы, туугандар? Мен алдынан карап 06 деп алыптырмын. Кечиресиңер. Маани бербептирмин. 03 экен бул. Так, мынаны көрөбүз эми. Так. Телефондо сүйлөшүп атат ээси. Бул 07 туугандар, ак түстө экен, российский номурда. Учеттон чыгып келиптир уже. Договорная дейт. 557 менен 113400. Ушул номурга чаласыздар. Ээси телефондо сүйлөшүп атат. Алаксытпайлы. Бул деле Россиядан келсе керек эми. Матис Баткенский номер экен. 2005 жылы. 220 000 сом дейт Матис 2. Көрдүңүздөрбү? 0703 менен 82 72 88ге чалат экенбиз. Көк түстө Матис. Сиздики бу? Канча дейсиз? 140. 140 деп атасыз, 140 000 сом. Караңыздар туугандар. 2006 1.6 объем экен, ак түстө. Телефонун көрдүңүздөр. Мына 88 000 пробеги менен. Тиги Nexia сиздикиби? Золотистый, Так. Караңыздар. Ушул цветтен негизи жакшы цвет, анча-мынча жакпаганы менен анча-мынча мага ошогондорго жагат бирок. 2009 1.5 объем, 180 000 сом сурап атат. 0990 03 0996 эсинин номуру экен. Салонду көрүп коелу мына. Механика. Ушундай. Аркасынан көрүп коюңуздар, Nexia 2. Кумтөрдүн алтынынан алып, сыртына шыбап чачып койгон сыяктуу көрүнөт экен. Так, жакшы. Мында да бир 06 турат, молочный цвет.
Ушunda көрүп кое бериңиздер. Ашыкча болбойт. 69 миң сом сурап атат экен. 94 экен жылы. 779 менен 90 92 26 экен. Эсинин номеру ушундай. А мында болсо дагы бир семерка турат. Асты темно-синий, үстү серый экен. 2 свет, 2009. 200 миң сом сурап атат. Инжектор экен. Телефону жазылбаптыр бирок. Окончательно канча байке? Окончательно 190. 190. 190 окончательно берет экен. 10 миң сом түшүп берет экен, дейми? 10 миң сом түшүп берет экен. Көрдүңүздөрбү? Охо, мына машинаны карагыла. Жаңы го. Вообще орустар өздөрү менен эле окшойт муну. Салонду карагыла. Ой, бой. Машинанын жаңылыгы ушундай болот экен да, 35 миң пробег. Эч канча деле жүрбөптүр. 36 миң пробег менен 2007 экен, ушул номерга чаласыздар. Баасы канча мунун? Ээси ким? Барбы ээси? Ээси жок экен да. Көрүнбөй атат. Бияка жүрөлү. Дагы бир семерка турат, серебряный цветте. Аябай жакшы семерка экен бирокчу. Да, бул семерка 235 миң сом экен туугандар. 2011 жылы. Так. Семеркалар аябай көп экен. Мындан да дагы бирөө турат. Бул да мокрый асфальт. Баасы канча байкем? Баасы канча? 125. 125? 125 миң сом сурап атыптыр. Мына семеркага. Көрдүңүздөр? 230 деген номерда. Карасаңыздар, мен телефон бул жерден көрсөтүп коеюн. 125 миң сомго ушул телефондогу номерда ээси сурап атат. 2010 1.6 объем. Мына мотор жагын көрүп коюңуздар. Так, Nexia бар экен бул жакта. Бир Nexia'ны да көрүп коюңуздар. Nexia күмүш түстүү Nexia. Nexia 2 197 миң сом экен. 1.5 объем. Без вложения дейт. Номеруна чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Nexia сиздики? Канча дейсиң боло турганы? 180 берем. 180 бересиз. 180 миң сомго бересиз. 170 миң сомгочу? Болбой калабы? 170ке болбойт экен. Так, улантабыз. Мына ал жакта дагы бир Nexia 1 турат туугандар. Nexia 1 канча экен? Аны сурап көрөлүчү. Сүйлөшүп көрөлүчү. Мунун баасы канча экен? Так, 170 миң сом экен. 2006 1.5 объем. Ушундай баа экен да. Так, ушуну менен эми мына ал жакта дагы бир Nexia турат. Аны да көрсөтүп, анан жыйынтыктайын туугандар. Nexia 2 экен, бул көк түстө. Бул 2008 1.6 объем экен, номеруна чаласыздар. Баасы канча байке? 200 миң сом. 200 миң сом дейт. Уктуңуздар, көрдүңүздөр, туугандар. Ушундай, мен эми жыйынтыктайм, кызматыңыздарда тез кабардагы такыл болду. Амандыкта учурашалы. Мына ушул каналды көрүп, катталып, класс басып туруңуздар. Бул да тез кабар компаниясынын атайын Баткендеги өкүлчүлүгү катары иштеген канал. Чабарманды көрүңүздөр. Чабарманда биздин Баткендеги кабарчыбыз, Баткендеги өкүлүбүз Максутбек мырза кызмат кылат. Амандыкта учурашалы. Максутту, Чабарманды колдоп туруңуздар.